Сузак районунун эң алыскы тоо койнундагы айланасы бөксө тоолор менен курчалган, табигаты кооз, жаратылышы ажайып сулуулук менен коштолгон Калмак кырчын деген чоң кыштак бар. Ал жердин табиятынанбы, не деген гана инсандар чыкпаган. Илимдин жолунда ийне менен казган доктор кандидаттар, эл башкарган жетекчи, мыкты адис, акын, жазуучу, ырчы, дастанчы, заман талабына жараша ишкер, Айтор мекенине кызмат кылган азаматтардын санарбын. Мына ошолордун сабында Бурулкан Султанова да бар эле. Ал 1965 жылы 1-октябрда күркүрөгөн күз айында дасторкон кут берекеге толуп турган чакта Султановдордун үй бүлөсүн толуктап жарык дүйнөгө келген. Атасы Ажимамат Султанов сода кызматкери болчу. Алардын Бурулканга чейин 5 кызы бар эле. Мындан кийин бурулсун, артынан ул келсин деп анын ысмын Бурулкан деп коюшту. Ал кичинесинен зирек, чыйрак кыз болуп өстү. 7 жашка келгенде башка теңкуштардын катарында эле айылдагы Тоголок Молду атындагы орто мектептин босогосун аттады. Улуу эжелерин жолун жолдоп, сабагын жакшы окуган, коомдук иштерге активдүү катышкан окуучулардын сабында жүрдү. Мектепти аяктап, жетилүү аттестаты колго алгандан кийин келечекте тарых сабагына мугалим болуу тилеги менен ал кездеги Фрунзе, азыркы Бишкек шаарында Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетине тапшырды. Бүгүн ушул биз жашаган жер Калмакчынын Сарбүнгөй деген жери болот. Мына ошол жерде төрөлгөн, ошол жерде өстү. Ушул мектептин босогосун аттап 11-классты бүтүп, андан кийин жогорку окуу жайына барып, ушул мектептерге кайта тарых мугалим болуп иштей баштады. Мына иштеген ишинде жакшы күзүлүп иштеди. Эл картынын атылышына болду. Көп жыл иштеди. Өмүрүнүн аягына чейин ушул мектепте иштеп, ушул мектепте кырсыктан каза тапты да. Ал мектепте тарых сабагынан берген Жаныш Рапиев агайын эшитип, ошондой мыкты педагог болууну самачу. Ошол тилегине жетүү үчүн ал адистик алгандан кийин талыкпай иштеди. Мына илгери мындай кесе менен кымыз ишчү, тамак эң мыкты деген эжекебиз эле. Баарыбызга белгилүү болгон окууну жогорку окуу жайларды бүтүп, бир эле ошо менен токтолуп калбастан аспирантурага да тапшырып өтүп алган. Демек ал аспирантурага өтүш дагы оңой эмес. Анын дагы аракети, билими, деңгээли ошол деңгээлге жете турган болгондуктан ошого жетти. Эми Бурулкандын арты кайрылуу болсун, балдарына Кудай өмүр берсин, ден соолук берсин. Балдары дагы ошол эжекебиздей болуп, чыгаан балдардан болуп, чыгаан кыздардан болуп өсүп өссүн. Ал өмүрүнүн аягына чейин өзү билим алган жана эмгек жолун баштаган Тоголок Молду азыркы Орозалы Тажибаев атындагы орто мектепте иштеди. Балдарга тарых сабагын окутту. Ушул предметтик сабакты терең окутуунун ар кыл ыкмаларын колдонду, изденди, өз билимин текшерүү, тажрыйбасын арттыруу максатында райондук жыл мугалимине катышып, 2 ирет алдыңкы орунду ээледи. Ал эми окуткан окуучуларын ар жылы райондук олимпиадаларга даярдап турду. Натыйжада анын мээнети кайтып, 2 окуучусу областтык олимпиадада 1 жана 2 орунга жетишип, республикалык олимпиадада да алдыңкы сапка кошулду. Сузак районундагы номер 17 Орозалы Тажибаев атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин тарых мугалими Султанова Бурулкан эжеке. Ал өмүрүнүн акырына чейин каруусун казык, акылын азык кылып, талыкпай иштеди. Анын эмгек жолу толугу менен үзүрлүү учуру ушул мектепте өттү. Мен Бурулканды 7-класс окуучу мезгилинен бери билемин. Өзүмдүн окуткан окуучум эле. 1992 жылдан бери, чейрек кылымдан бери мектепте чогуу иштедик. Андыктан тажрыйбалуу педагог, коомдук ишмер, шахматист, мектептин тарыхында биринчи жолу тарых кабинетин талап кылайык, системалуу көргөн адам, таалим тарбиялыгыдай түзгөн. Тарых музейин уюштурду. Андагы топтолгон буюмдар байыркы элдин салт санаасы, кармаган буюмдары жөнүндө маалымат алууга өбөлгө болот. Элет жеринде, алыскы тоо мектебинде эч кандай шарттын жоктугуна карабай, мына ушундай ийгиликке жетүү тим жеринен жаралбайт. Ал Бурулкандын чыныгы эмгеги, изденүүчүлүгү жана кесибин сүйө билгенинин далили.
Ишиндеги мына ушундай ийгиликтер эске алынып, Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлиги тарабынан эл агартуунун адил төш белгисин жана ушул эле министрликтин ардак грамотасын алды. Мындан сырткары райондук администрациянын, областтык администрациянын, областтык билим берүү узулдук борборунун ардак грамоталарын бир нече алууга жетишти. Бурулхан мен ушу мектепте иштеп жүргөндө класс жетекчи болдум. Класс жетекчи мектепте окуп атканда бул сабактан жакшы окуйт, тырышчаак кыз эле. Коомдук турмуш болобу, мектептин турмушу, өз турмушуна да дайыма тыккан болот эле. Бул окууну бүтүп кеткен, 11 классты бүткөндөн кийин бул жогорку жайынан бүтүп, кирип, андагы бүтүп, андан кийин келип келгенден бул жерде кайтып бирге иштеп калдык. Иштеп калганда Бурулхандын ишке болгон жөндөмүн биз ошондо билдик. Кайсы жерде болбосун, балдары менен, өзү класс жетекчи болуп, балдары менен мектепте дайыма жакшы иштейт эле. Бул мектепте эле иштемес, андан тышкары ушу мектепте иштеп атып дагы жана жогорку окуу жайына абитуриенттерди кабыл алганда Жалал Абадта университетте мугалимдер ошол жерден барып сабагын, экзамен алып иштеген. Кийин эми мектеп иштегенден кийин бул мектептин бул жакшы иштегендигине байланыштуу муну эл агартуу отличниктени көргөзүп, эл агартуунун отличниги болду. Эже тагдыр жолун чейрек кылымдан ашуун убактысын балдарга билим жана тарбия берүүгө арнады. Мектепте мугалим гана эмес, окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басарлык милдетин да аткарып келди. Ал ошондой эле ар тараптуу болгонго аракет кылчу, спортту сүйчү, шахмат оюну боюнча мектептин намысын коргоп, мугалимдердин райондук жана областтык спартакиадаларында бир нече ирет алдыңкы орунду камсыз кыла алган. Эмгек жамааттын арасында сый урматка ээ болчу. Анын мээнеткеч, изденгич, жоопкерчиликти жогору сезген чыныгы педагог катары билишет. Жаш педагогдорго насаатчы катары да аларга туура жол көрсөтүп, өзүнүн иш тажрыйбасын бөлүшүп турчу. Бир нече жолу тарых предмети боюнча райондук ачык сабак уюштурган, тажрыйбасын башка кесиптештери менен да бөлүшкөн. Адамгерчилиги эң жогору болчу. Кандайдыр бир сөз сүйлөсөң ага жарк этип сонун жооп берчү эле. Эч кандай кайгырып мындай эме болуп такыр жүргөнүн көрбөдүм. Тамаша менен шаңкылдап жүрчү эле. Ушул Ажыматовага рахмат айтам. 9 кыз, 10 кыз, бир уулду тарбиялап, ушу кыздарынын бактысын көргөн адамдардан, үй бүлөдөн мен жалпы жердеги жаштарга айтар элем, ушу Ажыматованын үй бүлөндө кыздарды тарбияласа, балдарын тарбияласа деген оюм бар. Мына ушу кыздары бир жеңден кол чыгарып, кабинеттин эжесинин атын бир жолу түбөлүккө сактап атат. Кыздар ушу жалпы кыздарына дагы рахмат айтып кетем. Силердей ынтымактуу үй бүлө Калмакычында дагы көбөйө берсин. Эми Бурулхан жаткан жериң жайлуу болсун. Балдарыңын, кыздарыңын, бир туугандарыңын ушул эмгегине ыраазы болуп, арбагың менен ылайым эле бир туугандарыңа, бала чакаңды колдоп жүрө бер. Бурулхандын кылган эмгектери аябай көп. Ушу элге сиңген кадыры көп. Ушу биздин ушул мектептин алдыга жылышына кошкон салымы аябай чоң. Бурулхан өзү аябай кайраттуу, боорукер, шартылдаган, чындыкты бетке айткан, жасаган ишин дайыма майын чыгара аткарган, өтө кайраттуу кыздардан эле да. Бул Бурулханды биз азыркы доордун курманчанын даткасында эле кабыл алсак болот. Себеби анын кылган эмгектери эле өзү баягыдан бери угуп атасыздар. Ошол даражага жеткенин көрсөтүп турат да.
Анын артында 5 баласы, 14 небереси калды. Ул кыздардын бардыгын жогорку билим алуусуна шарт жаратты. Ал мээрүндүү жана камкор эне болчу. Бир туугандардын арасында сыйлуу жана кадыр баркы жогору эле. Мыкты инсан, чыныгы педагог, чыныгы аялдык сапатка эгедер Бурулкан Султанова күтүүсүздөн, жол кырсыгынын курмандыгы болуп, бул тирүүлүктөн эрте кетти. Анын максаты көп эле. Ал илим жолуна да жаңы ачылыш жасоону көздөгөн. Көп айтып қалчу, мен ушундай тарих класс ачайын дедим эле. Ушундай кандай кылсам болот деп көп кеңеш сурачу эле. Алмалды дагы мындай ойго келбептир. Мына көз өткөндөн кийин ошо классын ачып отурабыз. Ушу классын төөлүккө калтырып ушул Тажибай Оразалы Тажибай атынан мектепте мындан ары дагы келечекте кийинки муундар биргиштешкен кесиптештери ушул кезим ушул ишин классын жакшы көзөмөлгө алып, мындан да жакшыртат деген ойдомун. Барыңыздарга рахмат. Ушинтип убактыңыздарды бөлүп, биздин кайгыбызды тең бөлүп келип отурасыздар. Сиздерге рахмат, чоң рахмат. Бурулкан төлүп барыңыздардын айрыкча биздин эсибизде бирге төлүккө калат деп ойлойм. Абдан оор жоготууга учураганбыз. Бирок жогоруда эжеке айтты, 100 жылдык үрөн сээп кетти деп. 100 жылдык эмес, кылымдар бою үрөн сээп кетти Бурулкан сиңдибиз. Себеби анын окуткан окуучулары улам муун улана берет. Алан биз бир туугандары албетте көзүнүн тирүү кезинде колдон келишинче колдочубуз. Айылда баягы кичинекейинен мен айылда эле калам, айылда эле жүрөм деген мекенчил сезим менен жашаган бул кыз. Ошол мекенчил сезим менен ушу калма кырчынга айрыкча билим берүүгө, муну силерге окшогон мутурайган балдарды тарбиялаганга өзүнүн өмүрүн арнаган. Ошон үчүн биз ушул сиңдибиздин атын биротоло калтыралы, дагы кийинки муун билсин деп класстык кабинетин колдон келишинче жасадык. Биз ушул боюнча токтобойбуз. Биз акыркы өмүрүбүзгө чейин ушу сиңдибиз үчүн кызматыбызды кылабыз. Кийинки окуу жылынан баштап ушу Бурулкан Султанова атындагы стипендияны уюштурабыз. Китеп жаралды Бурулкан жөнүндө. Бул бүлкүлдөк кыз деп айта алыштын себеби бул кичинекейинде мен былкылдакмын, бүлкүлдөкмүн, солкулдак кызмын деп айтчу эле өзү. Чоң энебиз ошентип эркелетет эле. Ошо былкылдак дегенден улам быкы деп аталып калган да. Өзүнүн аты Бурулкан болуп. Көбүңүздөр ошо быкы катары билдиңиздер. Ошо бүлкүлдөк кыз деп бул жерге китеп жазып койдум. Кааласаңыздар ушул китеп менен окуп тиги кабинетине кирип, дагы көбүрөөк маалыматтарды алсаңыздар болот. Чыныгы адискөй, адамгерчилиги бийик Бурулкан Султанованын жаркын элесин түбөлүккө калтыруу максатында бир туугандары үй бүлөсү ал иштеп кеткен мектептин бир классын оңдоп түзөп, заманбап жабдыктар менен камсыз кылып, анын сымындагы тарыхканасын ачты. Бул ирмемге айыл тургундары улуу кичи дебей келишти. Сабагын ушундай кызыктуу, нестандартный сабактарды өтчү эле. Мына акыркы эмелерден эстесек, семинар өткөрдү, райондун деңгээлинде семинар өткөргөн. Ылдыйкы зона полный келип, Курманбек, ачык асмандын үстүнө Курманбек жөнүндө сценарийлер болду. Баары Султанды мактап кетишти эжекебизди. Канчала деген окуучулары олимпиадалардын жеңүүчүлөрү болду. Райондук, областтык, республикалык жеңүүчүлөр чыкты мектебибизден. Акыркы учурларда ушу эжем эле мектептин атын чыгарган эжем эле болуп аткан өзү. Тарыхтан эле көчүп чыгып калган. Тарых сабагы. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскертин деген ушул эмеспи? Айылдык мугалим, кесибинин чыныгы устаты, кыска өмүрүндө артына 100 жылдык эмгек, 100 жылдык өчпөс из калтырып кеткен Бурулкан Султанованын ысмы берилген жаңы канадан мыкты окуучу билим алсын. Эл керегине жараган алдыңкы кесип ээлери чыксын деген аруу тилектер ушул ирмемде айтылып жатты. Тилекке каршы ушундай саамалыкка райондук билим берүү бөлүмүнүн өкүлдөрү келбегендиги, тоолук педагогдордун атында калган тоодой эмгеги тууралуу кабар алышпагандыгы өкүнүчтүү болду. Айтканы кетпейт жүрөктөн, мугалим эжем ал менин, актасам деймин эмгегин, аябай акыл кеңешин, айдаткан билим кемесин, көчөдө бакта жүрсөк да, көрөбүз сүйкүм элесин.
Өз апамдай акыл айткан, сыр колусум күйүп жанган, көзүм жайнап мээрим төккөн, чачым сылап бетим өпкөн, эжеке сизге алкыш айтам.